Тарыхта изи калган эпикалык салгылаштар, монументалдык артыкчылыктар, эрдиктер, жөнөкөй карапайым элдин жашоосу байыркы учурда чынында да кандай болгон? Байыркы жашоонун негизи азыркы тарыхый көркөм тасмаларда толук чагылдырылып берилип жатат деп айтуудан алыспыз. Андыктан тасма жаратуучулар фильм кызыктуу, ары сырдуу болушу үчүн анын сценарийин башынан жазып чыгууга туура келет. Демек тасмадагы тарыхый инсандардын кулк мүнөзү, кылган иштери ошол тасманын деңгээлинде гана кароого болбойт. Тарыхый тасмадагы визуалдык эффекттер, салгылаштар, заманбап техника жана графиканын артыкчылыгы аркасында жүзөгө ашса, чынында байыркы заманда мындай окуялар мындан да курч, таасын сүрөттөлүп, денени дүркүрөткөн урунттуу учурларга бай болгон. Ошентсе да ошол кезде чагылдырууга миңдеген адистер тасма үстүндө эмгек кылышып, ар бир каармандын турмушун чагылдырууга далалат жасашат. Андыктан биз алардын эмгегинен жаралган дүйнөдөгү эң мыкты делген 10 тарыхый тасманы сиздерге тааныштырмакчыбыз. Жүздөгөн тасмалардын ичинен алдыга суурулуп чыккан, акыркы 20 жыл ичинде тартылган тарыхый көркөм тасмалар төмөндөгүлөр. Троя кино тасмасы. Бул фильмди атактуу режиссер Вольфганг Питерсон тарткан. Биздин заманга чейин 1190-жылдарда чагылдырган бул окуя ошол кездеги атактуу Троя шаарынын тактуу мураскери Парис Спарталык падышанын Елена аттуу аялын уурдоо менен чыр башталаары айтылат. Салгылашуу кеминде 10 жылга чейин созулган. Ал ортодо бир канча урунтуу окуяларды өзүнө камтыган. Бул тасманы тартууга $200 миллион кеткени андагы декорациялар, техника жана атактуу актерлор менен бааласа болот. Мындан улам тасма ийгиликке гана жетпестен тарыхый тасманы коюуда да эң көп акча табууга жетишкен. Гомердин Илиада дастанында айтылып келген окуя кайрадан эл кубулун өзүнө бура алды. Александр кинотасмасы. Азыр болсо андан 1000 жылга алдыга келели. Бул Александр көркөм тасмасын режиссер Оливер Стоун тарткан. Тасмада улуу падыша Александр Македонскийдин жашоосу жана өлүмү баяндалат. Дүйнөнүн жарымын багынткан жеңилбес атыккан кол башчынын өмүр таржымалы тасмада жогорку чеберчиликте чагылдырылган. Тасма жаратуучулар ошол кездеги салгылашуу учурларын даана, так жана масштабтуу көргөзүүгө аракет кылганы менен санаа тартуу, кубануу жана эмоциялык аткаруу чеберчиликке басым жасашкан. Тасмада улуу кол башчынын жөнөкөйлүгүн, адамдык касиетин жана жан жөөкөрлөрүнүн ролун аткарууда атактуу актерлорду тандоодон өткөргөн. Ошентсе да даяр ишке сынчы көп дегендей, айрым тасма сынчыларына бул тасма жаага берген эмес. Антсе да ар бир тасманын көрөрманы, кышкыбоздору болот. Тасмада мыкты актерлор ойноп, Ван Гельстин керемет музыкасы коштоп, каармандарды кайдыгер калтырбайт. Кийинкиси режиссер өз ишин мыкты билген жана актерлор туура тандалган десек болот. Кыскасы көрөрмандар бул тасманы көрүүгө шашылуулары керек. Гладиатор кинотасмасы. Биздин заманга чейинки 180-жылдарга сапар алсак, окуянын чыныгы мезгили так болбосо да, сүйүктүү жана денени дүркүрөткөн бул тарыхый көркөм тасманы режиссер Ридли Скотт тарткан. Тасмада Рим императору Коматтын аскер башчысы Максимусту жок кылуу аракети жана Максимустун акыры андан өч алуусу баяндалат. Тасмадагы аскерлердин жарактары, сооттору ошол кездеги кийимдердин үлгүсүндө жасалса, атактуу Колизей амфитеатры кайрадан салынган. Бул кино жаатындагы шедевр катары жаңылык киргизе алды. Ал эми Рассел Кроу жогорку деңгээлде ойноо менен эл сүймөнчүлүгүнө ээ болду.
Асман падышачылыгы кино тасмасы. 1000 жылдар артка кетүү менен крестүүлөрдүн жортуулдарына, тагыраак айтканда, биздин заманга чейинки 1184-жылдарга барабыз. Темир уста Бален жоокер наамын алып, Ирсалин Саладдин менен болгон кайгылуу салгылашууга катышат. Бул тасмада роль жараткан Джереми Айронс жана Эдвард Нортон жекеле бул тасмада мыкты ойнобойт. Алардын актерлук дарамети жогорку бага татырын сынчылар айтып келишет. Алар кездешкен тасма таласында аларды ажыратып кароого болбойт. Мыкты деңгээлде ойноого жетишкен бул актерлор кайсы Оскар болсо да татыктуу. Андыктан сиз да баа берип көргөнгө шашылыңыз. Ал эми Асман падышачылыгы тасмасын көрүүдө режиссерлук вариантын көрүүңүздү сунуштайбыз. Ал кеминде 2 сааттан ашыгыраак. Бул блокбастер тасма коюудан акчаны көп тапкан тасмалардын катарын толуктайт. Драматикалык жактан жогору бааланган тасма орто кылым тарыхына багытталып, чыныгы окуяга катышкандай элес калтырат. Андан жүздөгөн жылдар алдыга жылсак, эр жүрөк тасмасына токтолобуз. Тасманы жаратуучулар Мел Гибсон жана Рэндалл Уоллес, 1280-жылдар, Шотландия. Окуяда Уильям Уоллес аттуу баатырдын эрдиги чагылдырылат. Көз карандысыздык үчүн узун бут Эдвард падыша менен тирешип, англичандарга айыгышкан салгылашка чыгат. Уоллестун атасын англичандар өлтүрүп, жетимсиреген баланы таякеси Оргайл багып алат. Жээни билимдүү болсун деп, таякеси аны билим алууга Европага жөнөтөт. Уоллес билим алып, мекенине чоңойгондо кайтып келет. Үй бүлө куруп бактылуу жашап жаткан Уоллестун аялын англичандар өлтүрүп, андан улам өч алуу жана көз карандысыздык үчүн айыгышкан беттешке аттанган Уоллестун тагдыры баяндалат. Тасманы коюудан түшкөн пайда кино сыйлыкта бир нече Оскар статуэткалары көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө арзыганына татыбай да калат. Тасманын музыкасын белгилүү Джеймс Уорнер жазса, баш каарманда режиссер Мел Гибсон өзү ойногон. Патриот кино тасмасы. Миңдеген жылдардан кийин Америка көз карандысыздыгына негизделген окуя. Бул тасма бир канча блокбастерлерди жараткан Роланд Эмерикке таандык. Бул тасмада да Мел Гибсон башкы ролду жаратууга жетишкен. Жети баланын атасы ветеран Бенджамин Мартин англичандардын басып кирип, букаралыкка алуусуна катышпоону туура көрөт. Бирок британдыктар анын баласын мыкаачылык менен өлтүрүүсү аны өч алууга түрткү кылат. Мындан улам ал аеосуз кармашка катышууга белсенет. Тарыхый тасмага Джон Уильямс музыка жазган. Акыркы самурай кино тасмасы. 100 жыл мурда, эми биз 19-кылымдын аягына келип, Япония өлкөсүнө туш келдик. Эдвард Цвиктин тарыхый драмасынын негизинде тартылган тасма Акыркы самурай деп аталат. Эң жаркын сүрөттөлгөн, ошону менен бирге татаалдыгы менен айырмаланган тасмадагы самурайдын ролу Том Круздун шыбагасына туш келген. Окуяда Америка аскерлеринин бири Натан Олдгрен тарыхта белгилүү болгон Сатсун көтөрүлүшүн басууга катышкан. Тагыраак айтканда самурайлардын көтөрүлүшүн токтотуу үчүн күрөшкөн. Менци императорунун учурунда эл төбөлдөрү самурайлар жана каада салттар эскирди. Жаңы маданиятты калыптандырыш керек деген ишенимди киргизишкен. $500 миллиард киреше тапкан бул тасма көптөгөн номинацияларга, сыйлыктарга татыган. Мындан сырткары Ханс Циммер
Кен Витанамаларда роль жаратып, ошол кездеги түркөй адамдардын азабынан Япон эли көптөгөн маданиятынын көнөрбөс байлыктарынан кол жууганы баяндалат. Эгер сизге тарыхта аты анча эскерилбей калган окуя менен таанышууну, самурайлардын максатын билүүнү кааласаңыз, бул тасма сиз үчүн. Албетте тасмада чыныгы каармандардын аты бир аз өзгөртүлгөн. Антсе да акыркы самурай чыныгы эрдикти даңазалаган тасма. Нью-Йорк бандасы кино тасмасы. Ал эми азыр биз мезгилдерге саякат жасабайбыз. Тагыраак айтканда Нью-Йорк шаарына келебиз. Бирок азыркы учур эмес. Тасма Мартин Скорсезенин режиссерлугу астында тартылган. Окуя өч алуу, кек сактоо, булганган аң сезим жана кылмыштуулукту өзүнө камтыйт. Бир кездеги шаардагы окуяларды чагылдыруу менен ошол мезгилдеги чечилгис кырдаалды өз орду менен чечүүгө белсенген жашоочулардын тагдыры сүрөттөлөт. Бул окуяда Амстердам деген кичине бала шаардын беделдүү кылмышкери Дэниел Дейл Льюиске кырдаалды чечүү үчүн каршы чыкканы баян этилет. Бул тасма аркылуу эл оозуна алынып, учурдун эң мыкты тасмасына тартылган Леонардо Ди Каприо барандуу актерлордун катарын толуктап келгени айтылат. Андыктан бул өзгөчө тартылган блокбастер тасмалардын арасынан орун алууга татыктуу. Катардагы районду куткаруу кино тасмасы. Андан 70 жыл өтсө, Нормандияга Америка солдаттарынын түшкөн убагына туш болобуз. Катардагы районду куткаруу тасмасын атактуу режиссер Стивен Спилберг тарткан. Болгон окуянын негизинде тартылган көркөм тасма бир тууган нейлондордун тагдырынан алынган. Фронтто бир үй бүлөдөн жөнөгөн 5 бир тууган бир учурда өлүмгө туш болгону белгилүү болору менен Америкада аскерге бир үй бүлөдөн бир гана киши жөнөш керек деген мыйзам кабыл алынган. Чындыкка жакын, ийине келтире тартылган тасма адам өмүрүнүн кымбаттыгын даңазабайт. Бул жерден тасманы атактуу режиссер Стивен Спилберг тартканын унутпашыбыз керек. Жана да Том Хэнкс тасмада роль жараткан. Андыктан тасманы жараткан эки инсан согуш талаасын эң эле мыкты чагылдырып бере алышкан. Ишенбесеңер, Тынч океан деңизинен тартылган бир тууган жоокерлер сериясында чогуу иштешүү менен мыктылыгын далилдей алышкан. Перл Харбор кинотасмасы. Экинчи дүйнөлүк согуш маалы. Майкл Бей жана Джереми Брукхаймерлер тарабынан тартылган эң мыкты кинотасмасы 10-саптан орун алды. Укмуштуудай окуялар аккомпанементи Симрай Клаус Баделттин сценариясында орун алган. Бул тасмада чыныгы достук, сүйүү, таң калыштуу атайын эффектилер колдонулган. Баарынан да япондордун учуучу учактары колдонулуп, деңиздеги согуш базасы Перл Харборда окуянын көргөмдүүлүгүнө жеткирет. Кезек-кезеги менен тартылган кинотасмалар барган сайын көрүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытып, кино айдыңында жаңылыктар жаратып келишет. Анын сыңары бул кинотасмадан сиздер согуш, асман, деңиз, сүйүү, достук, ишеним деген ар тараптуу окуяларды жолуктура аласыз.
90-жылдардан баштап тартылган кинотасмалар классикалык жанрга мына ушундайча кирди. Кино жаратуучулар тасманын популярдуу болушуна заманбап техника караяттарын колдонуу менен даңазалуулукка жетип келүүдө. Албетте, бул жерден ийгиликке жетпей калгандар да бар. Ооба, бул жерде Титаник тасмасын айныксыз алдыңкы саптарда турарын айтмакчыбыз. Бирок биз ал тасманы романтикалык жанрдагы ийгиликтүү тасмалардын катарына кошобуз. Ал эми кино жаратууну самаган инсандарды бул 10 саптагы тасмалардын катарына кошулууну чакырып кетмекчибиз.